Соттолгондордун соттуулугун алуу боюнча президентке ыйгарым укук берүү сунушталууда. Саясий оюнга, саясий кагылышууларга жол ачкан бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев жазган. Демилгечинин пикиринде өлкө башчысына соттолгондорго ырайым берүүдөн тышкары айрымдардын соттуулугун жоюу боюнча дагы укук берилиш керек. Бирок Масалиевдин кесиптештери муну колдоого алган жок. Анткени бул баш мыйзамга каршы келет. Ошону менен катар өлкөдө бул багытта баш аламандык, түшүнбөстүктөр жана наразычылыктар жаралышы мүмкүн. Бүгүн парламенттеги комитет жыйынында соттолгон адамдардын соттуулугун алуу боюнча президентке ыйгарым укук берүү сунушталды. Бул кылмыш жаза кодекси жана ырайым кылуунун мунапыс берүү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорго сунушталууда. Соттолгондугуну алуу боюнча президентке ушундай кошумча укук берип атабыз. Ал ырайым бергенден кийин соттолгонду ала албайт болчу. Бүгүн биз ушундай мүмкүнчүлүк берип атабыз. Иштеп жаткан баш мыйзамга ылайык президенттин ырайым берүүгө укугу бар. Бирок ал үчүн соттолгон жаран өлкө башчысынан мунапыс суроого мажбур. Мындан улам ушул эле өзгөртүүлөргө ылайык дагы бир органга ушундай мүмкүнчүлүк берүү каралган. Эл өкүлүнүн бул сунушун бир катар депутаттар колдоого алганы менен мамлекет башчысына кошумча укук берүүгө караманча каршы чыгышты. Эми ошону мисалы тиги түрмөдө отурган кишини түрмөдөн чыгаруу президенттин укугу аз деп ойлойсузбу, а? Ал автоматически анын судимасында снимать этип салган керек деп ойлойсузбу? Деме автоматически болбосо деле аны караш керек. Редакция жагынан карайбыз. Автоматически болбосо деле ошондой кошумча укукту биз беришибиз керек да. Бул жерде ошол мына мисалы акт помилования бул чоң маселе да. 10 жылга же 20 жылга түрмөгө кесилгенди президент бошотуп атат да. ооба. Кечирип атат. Ал мүмкүн анын кишиси чыгар, жардамчысы, шопуру же дагы бирдекеси чыгар. Чыгарып алды аны. Бирок сиз буну аз деп туруп дагы аны министр кылыш үчүн анын судимасын погашение же снятие кылып салыш керек деп ойлойсузбу? Таза эле эртеси министр кылып коюш үчүн. Мен бул жерде министр болсун деп жазган жерим жок. Мисал айтпадыңызбы жаңы? Депутат деле айттым мисалы. Депутаттардын пикиринде мыйзам туура эмес жазылган. Соттолгон адамдын соттуулугун жоюу укугу соттордо гана болушу кажет. Президент жана соттуулугун актап коет деген кичине аччы болуп калды. Сот акташ керек го менин оюмча. Ким соттосо сот акташ керек деп эди соттун эмеси жок болуп кетет да анда. Эми бизде конституцияда жана мыйзамдарда бир гана соттоп жана актайт го. Мына ошо мен с этим сказано болду. Сот өзү акташ керек да, туурабы? Депутат Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында бул сунуш конституцияга каршы келет. Ошондой эле ал саясий кагылыштарга алып келиши ыктымал. Биринчиден бул президенттин полномочиясы конституция боюнча жок. Экинчиден бул саясий бир шектүүлөргө, саясий оюндарга, саясий спекуляцияга, саясий бир кагылышууларга жол берип коет. Анткени соттолгон адамдар бул өзгөчө саясатчыларга таандык болуп калышы мүмкүн да. Баягы соттуулугун жоюп, анан ал соттуулугу жоюлган адам шайлоого катыша алам деп, парламентке катыша алам деп. Ошондуктан комитет муну кайра иштеп чыгуу үчүн артка жөнөтүштү бир добуштан. Жыйынтыгында тиешелүү комитеттин депутаттары сунушталган мыйзамды жаңы кодекстерге ылайык келтирүү менен кайрадан иштеп чыгууну сунуштап, биринчи окууда концепциясын кабыл алуудан баш тартышты. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Нур Ньюс, Бишкек.